11 каналында жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта мандатынан ажыратылган Кыргызстан фракциясынын 2 экс-депутаты борбордук шайлоо комиссияны сотко берген жатат. Буршайком бул ириде фракция лидери Канатбек Исаевдин чечими экенин айтууда. Бир эмес 3 депутаттын мандат алдырам деген Кыргызстан фракция жетекчилиги бул туурасында комментарийден баш тартууда. Өзүңөрдү өзүңөр билип, өтүүңөрдү төргө ил белгиле деген ураан менен бүгүн укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров пикетке чыкты. Жарандык активист ОРТ менен РТРге Кыргызстанда өзгөчө макам берүүгө каршылыгын билдирди. Бул туурасында Кыргыз-Орус өкмөттүк келишим коомдук талкуудан алынышы нааразылык туудуруп жатат. Бүгүн Орусияда ур токмоктон каза тапкан 81 жаштагы Ватан Гафуровдун сөөгү мекенине келди. Тажик карыясы Калуга облусунда жергиликтүү 2 тургун тарабынан зөөкүрлүк менен сабалган. 25 декабрда сабалган карыя аталган жаратынан жакшы боло албай 7 январда каза тапкан. Эми булар туурасында 11 каналында кененирээк мазмунда Кыргызстан фракциясынын депутаттык мандаттан ажыратылган 2 өкүлү БШК үстүнөн сотко кайрылганын жатышат. Кечээ 11 январдагы борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында депутаттар Чолпон Эсенаманова жана Элмира Жумалиеваны мандаттан ажыратуу чечими кабыл алынган. Буршайкомго Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев кайрылып, чечим ал жөнөткөн документтердин негизинде кабыл алынган. Бирок кызыгы БШКнын жыйынында депутат айымдар өздөрү катышууга үлгүргөн эмес. Кыргызстан фракциясы дагы бир мүчөсү депутат Урмат Ошембековдун мандатында мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселесин караганы айтылууда, бирок БШК анын ишин кароону кийинкиге калтырган. Себеби Ишембеков мандатын тапшырууга эч кандай арыз жазбаганын айтып, депутаттыгын сактап калган. Бүгүн укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров өкмөт үйүнүнүн алдында пикетке чыкты. Акция Орусиян телеканалдарына өкмөт тарабынан жагымдуу шарт түзүүгө каршылык билдирүү иретти өттү. Токтонасыров өкмөт үйүнүнүн алдында узун таяктын учуна өтүк илип алып, өзүңөрдү өзүңөр билип, өтүүңөрдү төргө ил белгиле деген ураан менен чыкты. Бул чокойдун символикасы мындай: өзүңөрдү өзүңөр билип, өтүүңөрдү төргө ил белгиле. Мындай абдан коомчулукка тиешелүү маселе кеңири талкууланып туруп анан өтүш керек. Өзүңөр автоматтык түрдө Россияга жагалданып, алардын каналдарын бекер көрсөткөндө силер кимсиңер? Аны эл чечет. Эске салсак, Кыргыз аткаруу бийлиги Орус өкмөтү менен коммуникация тармагында кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун колдоп жатат. Ал келишимде Орусиян ОРТ жана РТР Планета телеканалдарында Кыргызстанда өзгөчө шарт түзүү каралган. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми кезек студиянын коногунда. Бүгүн бизде мейманда медиа серепчи Бакыт Орунбеков талкуулай турган темабыз Орус телеканалдарында Кыргызстанда өзгөчө макам берүү аракети. Саламатсызбы Бакыт, айтсаңыз, орусиялык айрым маалымат каражаттарында өзгөчө макам берүүнүн түпкү максаты эмнеде? Эми Россия өзү борбордук Азия мамлекетинде таасир көрсөтүү аракетин жасап жатат. Анын негизги максаты ушул өзүнүн пропагандалык, идеологиялык, маалыматтык таасирин борбордук Азияда, анын ичинде бизде Кыргызстанда либералдуу мамлекет катары жол болсо мындай сөзгө көнүп, макулдашууга оңой болгон жолу аркылуу Кыргызстандан баштап отурат го деп ойлойм. Өкмөт Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы массалык коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндө келишим долбоорун интернеттен алып салды. Юристтер бул документ талкууга муктаж эместигин айтышууда, бирок медиа эксперттер бул туура эмес деген пикирлерин айтып келет. Сиздин пикириңиз бул туурасында? Эми мыйзам боюнча ал талкуу 1 ай жүрүш керек болчу, бирок коомчулуктун жанагындай терс пикирлери өтө көп болгонуна байланыштуу ошону эске алып алынды го деп ойлойм. Бирок юристтердин баамына караганда бул талкууга жатпай турган, талкууга кирбей турган документ болчу деп атпайбы. Ошондуктан бул документти Россия өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү мындай өз алдынча эле протоколдук негизде кол коюп коюшу да мүмкүн да. Эмнеге Орусия постсоветтик өлкөлөрдө медиа таасирин күчөтүүгө кызыктар болуп жатат? Эми Россия өзү геосаясий максатта дүйнөдө өзүнүн бар экендигин баягы эстерден калган ага чейинки чоң держава мамлекет катары өзүн көрсөткүсү келип жатат. Дүйнөнүн мамлекеттери, аймактары бул Россия менен эсептешүүнү алар каалап жатышат. Ошондуктан дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө, ар кайсы аймактарында өзүнүн таасирин күчөтүүнү чоң бир
күрөш катары же болбосо чоң саясий максат катары алдына коюп, анын эң негизгиси жолу ушул маалымат мейкиндиктерине терең кирүү аркылуу өзүнүн таасирин күчөткүсү келип жатат да. Айтсаңыз, коңшу Казакстан же Өзбекстандын медиа мейкиндигинде бул жаатта кандай саясат жүргүзүлөт? Эми биздин кошуна эки чоң мамлекет деги эле Россиябы же башка чет өлкөлүк маалымат каражаттарыбы аларга бир топ чектөөлөрдү киргизип жатышат да. Алар мыйзам аркылуу дагы, башка жолдор аркылуу дагы. Демек, ар бир мамлекеттин өзүнүн маалыматтык мейкиндиги болуш керек. Ал мамлекеттин өзүнчө улуттук коопсуздугу болуш керек. Ал маалыматтык мейкиндик мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгына иштеш керек да. Кайсы бир мамлекеттин маалыматтары башка бир көз каранды мамлекеттин маалымат мейкиндигинде үстөмдүк кылышы ал мамлекеттин көз карандылыгына, ал мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирет деген сөз. Рахмат, 11 каналынын студиясында бүгүн конокто медиа эксперт Бакыт Орунбеков болду. Жаңылыктарды улантабыз. Жергиликтүү темада улантабыз. Кыргызстанда рак аялдар арасында кеңири жайылган улуттук онкологиялык борбордун билдирүүсүнүн учурунда Бишкекте бул илдет менен 5000 адам каттоодо турат. Рак оорулары менен ооруканага түшкөндөрдүн көбүн аялдар түзөт. Алар көбүн эсе төшүнөн жабыркагандар. Ошондой эле ашказан жарасы өпкөсүнөн ракка чалдыккандардын саны арбын. Кыргызстанда рак менен ооругандар жыл сайын жан көрсөткүчтөргө көбөйүп келет. Бүгүн Бишкекте журналисттер үчүн онкологиялык борборго пресс-тур уюштурулду. Коммунизм айылынан келдим. Молдабаева анарамын. Өзүм ФАПта фельдшер болуп иштейм. Ооруганымды өзүм күнөөлөйм. Жакшы көрүнбөй жүрүп турмун. Кашан кровотечение болгон кезде сонда өзүмдүн гинеколог врачым көрүп срочно жиберди. Башка жаңылыктардан Кыргызстандын улуттук банкы быйыл 4-чү ирет валюта базарына 1 миллион 350 миң доллар сатты. Жаңырган жылдан тарта улуттук банк баш аягы 20 миллион 850 миң долларды сатка чыгарды. Учурда 1 АКШ доллардын расмий баасы 75 сом 90 тыйынды түзүүдө. Акча алмаштыруу жайларында доллар 76 сомго сатылып, аны сатып алуу баасы 75 сом 60 тыйын болууда. Эл аралык темада Путин Билд аттуу немец басылмасына интервью берип жатып, Орусия Сирияда бир эле убакытта сатты жана ага каршы чыгып жаткан козголоңчуларды да колдой тургандыгын билдирди. Бул билдирүүсү менен Путин Орусия Сирияда оппозицияга карата чабуул жасап атат деген маалыматтарды четке какты. Декабрдын Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму сентябрдан бери орус аба чабуулдарынан кеминде 200 бейпил жаран мерт эткенин билдирген. Башар Асадтын кийинки тагдыры тууралуу суроого Путин Орусия балким ага баш байнек берет деген оюн айтты. Ал арада Швецияда мигранттарга байланыштуу полиция иши сынга алынды. Мындан соң Швеция полициясы мигранттар тарабынан жыныстык мүнөздөгү тийиштүү кабылган жергиликтүү кыз-келиндер боюнча иликтөө башталды. 2015-жылы август айында өткөн музыкалык фестивалында сырттан агылып келген мигранттар өспүрүм кыздарга тийишкени айтылууда. Жергиликтүү ММКлар бул тууралуу макалалар чыккандан соң премьер-министр Стефан Лёвен бул боюнча полицияга сын айтты. Швеция полициясы былтыр болгон ал фактыларды этибар албай жашырып койгон деп айыпталууда. Швециядагы бул инцидент Кёлн темир жол вокзалындагы жаңы жыл түнү жергиликтүү аялга болгон кол салууга окшош окуя катары салыштырууда. Экономика жаңылыктары. Нью-Йорк биржаларында мунайга болгон баа дагы арзандап дээрлик 5%га түштү. Учурда 1 баррель АКШ мунайынын наркы 31,41 доллар болууда. Мынча арзан баа 2003-жылы декабрда катталган. Жыл жаңыргандан бери эле 6 жолку соода жыйынтыгында мунай 16%га арзандап кетти. Азия рыногунда болсо мунайдын баасы 30 долларга түштү. Эксперттер мунайга болгон баанын төмөндөшүн доллардын наркынын жогорулашына байланыштырып жатышат. Сирепчилер кандай болгон күндө да дүйнөлүк рынокто WTI жана Brent маркасындагы мунай 30 доллардан төмөн чекке түшпөйт деп болжошууда. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз, бир аздан кийин. Иракта ислам согушчандарына каршы АКШ аба күчтөрү чабуулун улантып жатат. Соңку операция согушчандар нактылай ири акчалар сактаган имарат жардырылды. Окуя Ирактын чоң шаарларынын бири Мосулда өттү. Интернетте Сириядагы өзбек жарандары делген 6 жанкечти согушчанын видеосу чыкты. Видеодо Таухид Валь-Джихад талапкерлери делип бомбага жык толгон БТР ичинде адамдар көрсөтүлөт. Ал адамдар өзбек тилинде сүйлөсө да кыргыз жарандары болушу мүмкүн экендиги белгиленип жатат. Жанада Казакстанда аскердик метео кызматы ачылды. Жаңы кызмат коргоон иштеринде гана эмес, авиа кырсык жаратылыш апааттарынын алдын алуу пайдасы көп болот делүүдө.
АКШнын аба күчтөрү Мосул шаарындагы имге тийиштүү делген имаратка сокку урду. Американын чалгын кызматынын маалыматы боюнча, бул имаратта согушчандардын нактала ири өлчөмдө акчалары сакталып келген. Жардырылган имаратка 900 килограмм бомба ташталганы айтылууда. Мосулдагы АКШ аба соккуларынан 5-7 согушчан жок кылынды деп айтылат. Эске салсак, буга чейин согушчандар көзөмөлүнөн Рамади шаары Ирак армиясы тарабынан чыгарылган. Эми кезекте террористтер байырлап алган Мосул шаарын алардан бошотуу операциялары жүрүүдө. Бүгүн Орусияда Уртокмоттон каза тапкан 81 жаштагы Ватан Гафуровдун сөөгү мекенине жөнөтүлөт. Тажик карыясы Калуга облусунун жергиликтүү 2 тургун тарабынан зөөкүрлүк менен сабалган. Ватан Гафуровго 2015-жылдын 25-декабрында кол салынып, алган жаратынан жакшы болбой албай 7-январда каза тапкан. Карыяга кол көтөргөндөр кармалып, факт боюнча кылмыш иши ачылды. Орусияда 1 миллионго чукул тажик мигранттары бар. Статистикага ылайык, жыл сайын Орусияда 1000-ге чукул тажик автокырсык, бөөдө кырсык жана ар кандай кол салуулардан каза табат. Интернетте Сириядагы өзбек жарандары делген 6 жанкешти согушчандын видеосу чыкты. Видеодо Таухид Валь-Джихад талапкерлери делип бомба жыктолгон БТР ичинде адамдар көрсөтүлөт. Жанкештилер өзбек тилинде алар Аллахты кубандырганы бара жатканын айтышкан. Бул видеодогу адамдар кыргыз жарандарда болуп чыгышы мүмкүндүгү белгиленип жатат. Буга чейин атайын кызмат Кыргызстандын түштүк облустарында Таухид Валь-Джихад уюмуна мүчө деп 10 киши кармалганын билдирген эле. Айрым маалыматтар боюнча, бул террордук уюм мүчөлөрү Сирияда 2014-жылдан тарта Асадка каршы согуштук аракеттерге катышып келет жана анын катарын дээрлик өзбек тектүүлөр түзөт. Аларада Жогорку кеңеш депутаты Каныбек Иманалиев террорчу экенин аныктаган жарандарга кылмыштын мөөнөтүн эскирип кетишин алып салууну караган мыйзам долбоор иштеп чыкты. Ага ылайык терроризм беренеси менен кылмыш иши козголгон жана террористтерди каржылаган жаранды барымтага алган жарандар үчүн кылмыштын эскирүү мөөнөтүн алып салуу каралган. Кыргызстанда терроризм өтө оор кылмыштардын катарына кирет, анын эскирүү мөөнөтү 10 жыл деп белгиленген. Буга чейин парламентте депутат Тазабек Икрамов Сирияга согуштук аракеттерге катышуу үчүн кеткендерди кайтып келүүсүн күтпөй эле Кыргызстан жарандыгынан ажыратууну сунуштаган. Коңшулар турмушундагы кызыктуу жаңылыктардан Казакстандын Коргоо министрлиги астында куралдуу күчтөргө аба ырайы тууралуу маалымат бере турган кызмат ачылды. Метео кызмат армиянын куралды жана техниканын натыйжалуу пайдаланышына өөлгө түзөт деп айтылды. Метео кызмат аскердик максаттагы функциялардан тышкары авиакырсык, суу астындагы инциденттерди иликтөөгө тартылат. Соңунда эми 11 каналында маданий тема. Нью-Йорктун коомдук китепканасы интернетке мындан 100 жыл мурун тартылган кыргызстандыктардын сүрөтүн чыгарды. 18-19 жана 20 кылымдагы кыргыздардын сүрөтү чет элдиктердин тарабынан тартылган. Интернетте китепкана атынан жүктөлгөн сүрөттөрдүн көпчүлүгү орус көркөм археология адиси Федор Солнцевке таандык. Белгилей кетүүчү жагдай, сүрөттөр тартылган маалда кыргыздар деп казактар да аталганын белгилеп коюу абзел. Ушуну менен соңку жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.